Кара чайды эң көп кайсы мамлекеттер колдоноорун билесизби? Ооба, бул Кытай, Индия жана Африка. Ал эми Кыргызстанда болсо чай ичүү өзүнчө салтка айланган. Өзүбүз аны өндүрбөсөк дагы сырттан ташып келип колдонууга үлгүрөбүз. Элестетиңиз, 4 жыл мурун биздин өлкөгө 2398 тонна чай келген экен. Күнүмдүк жашообузда эртең мененки, түшкү жана кечки тамакты чайсыз элестете албайбыз, туурабы? Биз бүгүн чайдын пайдасы, зыяны тууралуу айтып беребиз. Чай ичүү маданиятынын тарыхын билгиңиз келсе, видеону аягына чейин көрүңүз. Биринчиси, ооруларды азайтат. Кара чай антиоксидант касиеттерине ээ жана полифенол тобун өзүнө камтыйт. Антиоксиданттар хроникалык оорулардын рискин төмөндөтүп, жалпы ден соолуктун абалын жакшыртат. Ошондуктан чайды ченемдеп ичип, өзүңүзгө кам көрүңүз. Экинчи, жүрөк ооруларын алдын алат. Чайда флавоноиддер да бар. Ал жүрөккө пайдалуу. Кээ бир иликтөөлөр боюнча чайды үзгүлтүксүз ичүү жүрөк ооруларынын рискин төмөндөтүүгө жардам берет. Флавоноиддер алдын ала жүрөк кан тамыр ооруларын көзөмөлдөй алат. Артериялардын жабылып, кир кан менен толуп калбоосуна жардам берет. Финляндия жана Нидерландыда жасалган изилдөөлөрдө жеткиликтүү флавоноид алган адамдарда инсульт оорусу аз кездешээрин аныкташкан. Үчүнчү, зыян холестеринсиз жашоо. Кара чай канда жаман холестеринди азайтып, жүрөк кан тамыр оорулардан сактайт. Ар бир адамдын организминде биздин жүрүш турушубузга терс таасирин тийгизген дем алышыбызды кыскан нерселердин бири холестерин. Андан арылуу үчүн чай ичүү зарыл. Төртүнчү, сиңирүү. Чайды күнүгө колдонуп, ашказандын иштөөсүн тездетип, иммунитетиңизди жогорулата аласыз. Бешинчи, мээнин допинги. Кара чай кофеиндин жана L-тианин аттуу аминокислоталары менен концентрацияңызды жакшыртат. L-тианинди мээнин допинги деп да аташат. Сабак кылып же иштеп жатканда сөзсүз бир куюм чай ичип коюңуз. Эми биз чайдын кандай зыяны бар деген суроого жооп издейбиз. Баса, сиз дагы деле биздин каналыбызга жазылбаган болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, коңгуроону ачып, биздин жаңы видеолорубузду биринчилерден болуп көрүңүз. Биринчи, басым. Билесизби, чайды күнүнө 2-3 чыны гана ичүү керек экен. Өзгөчө тахикардия, басымы жогору адамдарга сунушталбайт. Ошондуктан ден соолугуңузга кам көрөм десеңиз, чайды ченем менен ичиңиз. Элестетиңиз, өзүңүз кыйналып жаткан учурда ага кошумча ысык чай ичип жатасыз. Адамдын басымы жогорулаганда ал көзгө дагы терс таасирин тийгизет. Мындай учурда дагы чайдан алыс болуңуз жана ден соолугуңузга кам көрүңүз. Экинчи, кофеин. Туура, кофеин бизге кошумча күч берип жатпайбы дешиңиз мүмкүн. Бирок анын ашыкча дозасы албетте зыян. Кофеин камтылган дары-дармек колдонуп жатсаңыз, чайдан баш тарта туруңуз. Үчүнчү, чайды эмнеге ач карын ичпеш керек? Ач карын ичилген чай ооруларды алып келиши мүмкүн. Сиз билгендей чайда кофеин, теофилин бар. Алар ашказанга түздөн түз тийип, ар кандай ооруларды алып келиши ыктымал. Төртүнчү, тиш. Коюу демделген чай тиш эмальдарынын карарышына алып келет. Бул так кара кофе, жада калса тамекиден дагы коркунучтуу. Бешинчи, айымдарга. Боюнда бар кезде же эмизүү убагында чайды азайтуу керектигин белгилейбиз. Чай төрөлө элек наристеге терс таасирин бериши мүмкүн. Ал эми эмизүү учурунда балага сүт аркылуу барышы ыктымал. Ошондуктан күндө эң аз 1 чыны ичсеңиз болот. Эми сиздин оюңузча чайда эмнелер бар? Кара чайда чач түптөрүн жакшырткан зат бар. Ал каротин. Каныбызды жаңырткан танин дагы чайдын курамында табылат. Мындан тышкары никотин, пантотен кислоталары энергетикалык балансты жана пайдалуу холестеринди жөнгө салат. Ал эми фтор болсо тишибиздин саламаттыгын карамакчы. Албетте бардык нерсе өз өлчөмү менен болушу керек. Сиз чайды кантип демдейсиз? Аны 90-95 градустагы кайнатылган суу менен даярдаларын билчү элеңиз. Жакшы чай сатып алыш иштин жарымы гана. Анткени аны туура демдөө анын даамына, жытына таасир берет. Чайды туура даярдоо ыкмасы менен таанышып алыңыз.
Чай демдөөдө муздак суу колдонбоңуз. Сөзсүз түрдө чайды салаарда бастекти ысык суу менен чайкап алыңыз. Муну менен биз температурадагы контрастты жоёбуз. Чайды айнек, керамика же фарфор идиште демдөө сунушталат. Чайды демдөөгө 90-95 градус жылуулуктагы суу ылайык болот. Аны 3-5 мүнөт күтүү керек. Азыр чайдын түрдүү жасалышы тууралуу айтып беребиз. Чайды жаңгак менен кайнатса болот десем ишенесизби? Тибетте чайга май жана туз кошуп ичишерин элестете аласызбы? Ооба, алар чында ушинтип ичкенди жакшы көрүшөт экен. Кээде аны коюу болгончо көпкө кайнатышып, ун менен аралаштырып да жеп коюшат экен. Кытайда болсо чай ичүү салтанатын билсеңиз керек. Анда атайын кичине чынылар, чайнек, кууларчыгыч, шамдар колдонулат. Эң көп чай өстүргөн Индияда чайды жаңгак, корица, имбирь, калемпир, гвоздика менен демдешет. Мароккода чайга сөзсүз түрдө жалбыз, шекер кошушат. Жаңы Зеландиялыктар чайларын киви менен кайнатышат. Турцияда болсо чайды 2 башка чайнекте демдешет. Астында кайнаган суусу болсо, үстүндө демделген чайы болот. Мындан тышкары түрктөр коюу чайдын фанаты келишет. Монголиялыктар кыргыздарга окшоп сүт чай ичкенди жактырышат. Сиз кандай жаңакмаларды үйрөндүңүз? Чай кантип пайда болуп калганы сизге да кызыктуу болсо керек. Кээ бир тарыхый булактарда Шэннун деген император түшкө мал тоонун четинде эс алып отурат экен. Ал өзүнө суу кайнатып, анын муздаганын күтүп отуруп уктап калат. Сууга дарактын жалбырактары түшүп, соонун даамданып, жагымдуу жыттана баштайт. Бул нерсени көргөн император абдан таң калып, мындан ары ушул ичимдикти ичүүнү чечет. Чай Индияга британиялык колонизаторлор менен келген дешет. Алар Кытайдан жашыруун алып келген чайды тигип коюшат. Индиянын аба ырайы чай дарактарына ушунчалык жагып, алар кыска мөөнөттүн ичине көөйө баштаган экен. 19-кылымдын ортосунан баштап чай маданияты тарап, Цейлонго да жеткен. Биз кара чайдын пайдасын, зыянын, тарыхын билип алдык. Видеодо чайды демдөө боюнча жаңы ыкмаларды көрө алдыңыз. Чайды ченеп ичүү менен ден соолугуңузга кам көрүңүз. Биздин каналга катталып, жаңы кызыктуу видеолорду баарынан биринчи кабардар болуңуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Видео жакса лайк басып, ой пикириңизди калтырып коюңуз. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук көп кызыктуу видеолор чыгып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.